Ассаламу алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын желиктүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен баарыңыздарды бүгүнкү күндө ушул Талас шаарында, тагыраак айтканда центринде жайгашкан Өмүрбек Турдалиев көчөсү, мурунку көчөнүн аты 1-май көчөсү, ушул асфальт көчөдө центральный канализация, водопровод дегеле бүттүк шартта жайгашкан ушул 1-май көчөсүндө жакшы шарты менен, толук ремонту менен жер там сатка чыгып жатат. Экрандан алыстабаңыздар. Ошо 1-май көчөсүндө машина оңдогон Даниланы баарыбыз тааныйбыз. Ошонун жанында ориентир алсаңыздар болот. Мына ушул кычыраган заманбап лист менен жабылган, тегерек четинин баардыгы забор менен курчалган Өмүрбек Турдалиев көчөсү 209 адресте жайгашкан. Ушул там сатка чыгып жатат. Жалпы аянтын айта кетели. Жалпы аянты сотиги 11 сотик. Мен сиздерге бүгүн ушул үйдүн ичин жана сыртын бүт баардыгын чагылдырып бермекчимин. Тамдын ээсинин номери турат. Ушу менен байланышыңыздар. Баасын $55,000 сурап жатышат. Ичинде бытовой техникадан калган баардык эмеректери, мебелерин баардыгы калат дейт. Экрандан алыстабаңыздар, туугандар. Мен сиздерге азыр үйдүн ичине кирип, эшигин алдын, коро сарайын баарын тартып бермекчимин. Өзүңүздөр көрүп тургандай, барата жаңы коюлган. Пепельный цвет десек болот. Мыкты цветте тандалган экен. Заборлордун баардыгы курчалган. Мына бисмилла деп киргенде эле сол тарапта алмалар отургузулган экен. Оң тарапта спортивная площадка бар экен. Бул жерде турник, брусья жана башка бүт баардыгы толук түрдө бар экен. Бул жакта бассейн, детский, эшигин алдын баардыгы цементтелген. Эң негизгиси, кыргызда жакшы сөз бар, эшигин көрүп төрүнөт демекчи. Эшигин алдына киргенде эле бул үйдүн тазалыгы эң мыкты деңгээлде экен. Мына огороддо өзүбүз көрүп турабыз. Бир дагы жерде бир буюм жатпайт экен. Эми үйдүн ичи менен тааныштыра кетейин сиздерге. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирип келгенде эле бул жерде бут чечер. Үйдүн ичинин баардыгы толук евро ремонттолгон. Бул тарабында чакан бөлмөсү бар экен. Азыркы учурда бул бөлмө жасалып аткан экен. Мына үйдүн ичине кирип көрсөтүп берейин мен сиздерге. Бул жерден кирип келгенде эле сол тарабында кухня жайгашкан. Үйдүн ичин көрүп атабыз. Натяжной потолок, кухонный мебель, уголок. Демек, бүт баардыгы бар бул үйдө. Оң тарабына киргенде бул жакта санузел. Бул жакта ванна, туалет, душ жана отопление да ушул комнатада экен. Печка бар экен. Эшиктерин баардыгы күрөң түстө, жаңы заманбап эшиктер. Бул жерде чакан коридор. Коридордун сол тарабына кирсеңиздер, ушундай ар кайсы детский түстө жакшы детский комната жайгашкан экен. Сабак окуучу стол, стульчик, шкаф жана бүт баардыгы толук шарты менен экен. Оң тарабында бул жакта дагы спальный комната экен. Бул жакта дагы толук түрдө шарттын баары коюлган экен. Диван, шкаф жана сабак окуй турган. Бул жагына киргенде өзүңүздөр көрүп тургандай зал, гостевой зал. Бул жакта чоң телевизор, айнектердин чоңун көрүп атабыз. Үйдүн ичин баары жарык. Отоплениянын баардыгы чугунный отопление. Бүт комнаталардын баардыгы обойлонгон. Мына бул тарабына кирсек, бул тарабында спальный. Бул жакта натяжной потолок. Бул үйдө негизи айта кетчү нерсе, бүт толук түрдө шарты менен даяр. Бул үйгө кирип эле жашаш керек. Бытовой техникадан тышкары баардыгын үйдүн ээси таштап кетебиз дейт. Калганын баардыгы ушул бойдон калат дейт. Менимче туугандар өтө мыкты шарт менен берип атат. Баасы да кымбат эмес. Демек, бул жактын инфраструктурасына да айта кетели. 1-2, 6, 7 мектепке, демек, бүт стадионго, центрге, базарга, торговый центрлердин баардыгына эң мыкты жерде жайгашкан локация десек жаңылышпайм. Себеби бул көчөдөн илгертен эле канализациянын баардыгы өткөн. Центральный канализация, водопровод, бүт баардыгы мыкты деңгээлде бул жерде. Огороддун кенендигин да көрдүңүздөр өзүңүздөр. Жана
көчөнүн бардыгы асфальт. Мындайча айтканда, Золотой квадратта жайгашкан бул үй баасы өзүнө өтө татыктуу деп ойлойм. Бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө лайк баспаңыздар видеого. Жана кандайдыр бир кошумча айта турган нерсеңиздер болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Мен сиздерге дагы бир ирет дрон менен үстүнөн учуруп көрсөтүп атам. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.